Кадамжай районунун Марказ айылындагы Саид Байюми атындагы орто мектеби таланттуу окуучулардын билим уясына айланган. Алардын бири Эльвира Мамасадык кызы. Ал окуунун мыктысы болуу менен катар кол өнөрчүлүктүн сырын өздөштүрө билген. Өнөрү менен өзгөлөрдү таң калтырган Эльвира быйыл бүтүрүүчү класста билим алып жатат. Кененирээк Айжамал Мырзадөлөт кызы айтып берет. Көп жылдык Кол өнөрчүлүк кесибин аркылуу Эльвиранын бала кездеги кыялы. Айрыкча жибектен токулган буюм тайымдарды жасоо анын хоббиси. Бош убактысында жибектин түрлөрүнөн жоолук, байпак, кемсел жана жаш балдарга да ар кандай кийимдерди токойт. Азыркы учурда күрчөк менен токуп келе жатам. Мына ушундай нерселерди биринчи өзүмө дагы токугам, биринчи өзүмө шапке токуп баштаганмын. Кийинчерээк Кийинчерээк шаль, шапке ошондой нерселер токугамын. Азыркы учурда мен шаль токуп жатамын. Жана ошондой эле шальдын түрлөрүнү токуймун. Эльвира алгач эмгегин 5-класста окуп жүргөн мезгилде жасаган. Андан бери кол өнөрчүлүктүн башка ыкмаларында пайдаланууга кызыгып көргөн. Алса кадимки кагаздын жардамы менен гүлдөрдүн түрүн жасайт. Өзү жашаган бөлмөгө атайын бурч уюштуруп, кол эмгегинен жасалган буюм тайымдарды жайгаштырып койгон. Мага ушул шальды кызым токуп берген. Муну мен дайыма жумушка барганда, өзүм да мектепте мугалим болуп иштейм. Жумушка барганда дайыма үстүмө жамынып жүрөм. Бул мен үчүн чоң сыймык. Бул шальдан тышкары көп эле нерселерди токуп жүрөт. Өзүнүн кызыгуусу жакшы кызыгып, көп нерселерге көргөн эле нерсесин кызыгып жасаганга аракет кылат. Мындан сырткары дагы өзүнө шапкаларды, сиңдилерине дагы папуштарды, баечка, шарф, каалаган нерселерин ушул токуп берип жүрөт. Даже кичинекей мына шальдын дагы 3 жашар, 4 жашар кыздарга токуп беришкен эмелерге, ининин кыздарына. Таланттуу окуучуларды тарбиялап жаткандыгына мектептин жетекчилиги да сыймыктанат. Билгенин башкалар менен бөлүшө билген Эльвиранын сапатын жогору баалашат. Анткени мектепте кол өнөрчүлүк менен алектенген кыздардын катары арбып, башкаларга да үлгү боло алышты. Эльвира өзү акылдуу, эстүү кыз, кандайма мени ошол жагы менен суктандырып келет. Ал эмгекти талап кылат жана эртеңки келечекте жакшы эне болот деп эсептейм досумду. Жана ал мага жибектен, кеземелерден ар кандай нерселерди токушту, кийим-кечелерди тигишти үйрөткөн. Жана мага суктан турган жери адамдар менен бирдей мамиле кылат. Адептүү, сулуу, досумдай болушту мен аябай каалайм. Мамасадык кызы Эльвирага аябай суктанамын. Себеби 2009 жылдан бери кыздарым менен бирге окуйт. Ал кыз суктанган жери бир эле сабактан эмес, кол өнөрчүлүк боюнча кыздарга көп кездемелер токушту үйрөттү. Жөнөкөй кагаздардан гүлдөрдү жана башка тоосторду жасайт. Кыздарыма көп нерсени үйрөттү. Ага суктанган жерим менин кыздарыма дагы башка кыздарга дагы бирдей мамиле жасайт. Ал аябай жакшы кыз, сабактарында жакшы окуйт. Сабактарында мыкты баага жетише билген Эльвира мектепте коомдук иштерге да активдүү катышат. Ар бир иш-чараны уюштуруп өткөрүүдө, ал түгүл майрамдык кечелерде жарманке уюштурууда да демилге көтөрүп келет. Биздин ушул кызыбыз Мамасадык кызы Эльвира 11-класста окуйт. Мектепте эң алдыңкы окуучулардан, эң жакшы окуйт, таза, тыкан, тартиптүү. Ошол билим менен эле бирге кошо кол өнөрчүлүк дагы жакшы аркалаган. Кыздарыбызга негизи ошол келечекте боло турган эне, ошондуктан кол өнөрчүлүк эң керек деп ойлоймун. Бул кызыбыз жөнөкөй эле кагаздардан көптөгөн буюмдарды жасайт. Бош мезгилдеринде ошол жиптен түрдүү кийимдерди токуйт. Бүгүнкү секелек кыз эртеңки энелер үчүн турмушта алгач эле ушундай кол өнөрчүлүк өнөрү керек болот экен. Бүгүнкү биздин каарманыбыз жаш болсо дагы ушундай кол өнөрчүлүктү аркалап келет. Мисалы, бул колунда турган жаш кичинекей бөбөктүн кийимин жасоо үчүн 6 күн убакыт керектелет экен. Уусчулук аял затына керек өнөр. Аны өздөштүрүү билүү да ар бир адамдын колуна келе бербейт. Ал үчүн кызыгуу, эмгектенүү керек экендигин биздин каарманыбыз Эльвира да тастыктады. Айжамал Мырзадолот кызы Мухаммед Абдыхалык уулу, Алтын бешик жаңылыктары.